Ырдын ыргагы кадимкидей таңерте маанайыбызды көтөрдү. Маанайынан бирөөнүн үйдө жарык болсо, маанайынан нечендин дүйнө жарык деп кыргыз эл акыны Надырбек Алымбековдун жазган ыры бар. Демек биздин маанайыбыз жада калса дүйнөнү жаркытууга дагы өбөлгө боло алат экен. Биз бүгүн жаңы күндүн баягы жакшы маанай, жаңы күндүн инвестициясы деген уран менен атайын бир баарлашууну деп турабыз. Бүгүн бизде студиябызда мейманда психолог, коуч Мира Кулабаева мейманда. Кутмандуу таңыңыз менен. Саламатсыңарбы? Таңкы маанайыңыз жарык деп ишенем. Сонун. Негизи эле өзүңүз ошол телекөрүүчүлөргө деги эле ар бир жаранга маанайды көтөрүүгө мындай кеңеш берип келесиз да, өзүңүздүн маанайыңызды кантип көтөрөсүз, күндү кантип баштайсыз? Жакшы суроо. Күнүмкү маанайды башташ бул программа десек болот. Биз көбүн эсе эртең менен туруп эле эч кандай бир өзүбүздү бир тарбияга алып келбей, же болбосо күн тартибин тууралабай эле жумуш күнүбүз башталып кетет да. Шашылышы, кечигип ойгондумбу, балдарды ойготоюн, жумушка барайын деп эле мындай бир башаламандык менен эле ошол күн кечке чейин ошондой эле өтүп кетет. Болбосо мен ар дайым бир мисал кылып келтирем да, кир жууй турган болсок, ошонун программасы биздин адамдын бир күндүк жашоосун программаланганга караганда көбүрөөк да. Мисалы, кирди топтойсуз, сорттойсуз, саласыз, айнаны өзүнчө баягы кондиционерди канча градуста, демек көптөгөн этаптарды басып өтөт да. Адам болсо эртең менен турду дагы баягы кечинде ойлоп жаткан көйгөй, же болбосо эртең мененки пландаштырып койгон эле иштери менен эле тез эле кетип калат. Эгер адам ошол бүгүнкү күнү ойгонгон үчүн эле ыраазы болсо, шүгүр айтса Кудайга, түнү менен уйкусу тынч болсо, демек эч кандай көйгөй болгон жок деп ишенсек болот да. Түнү менен телефондун коңгуроосу шыңгыраганда коркуп кетебиз, туурабы, бир нерсе болду деп. Демек үйүңүздө бала бакыраңыздын жанында жылуу төшөктө жарык үйүңүздө ойгонсоңуз, бул өзү эле бакыт эмеспи? Анан ошол эртең мененки эле ыраазычылык. Анан бүгүн кечке мен канчалык жакшы иштерди кыла алам, кандай сонун адамдар менен кездешем, ошол адамдарга мен кандай пайдам тиет деген өзү эле ошол программа эле сиздин маанайыңызды эч түшүрбөйт. Анткени уже таң эртеле уже программа башталгандан кийин анан бул нерсе көнүмүш адатка айланыш керек ар бир адамда. Мен өзүмдү тарбиялаган үчүнбү маанайды чөктүрбөйм да. Мисалы кантип көтөрөсүз маанайды? Сиздин маанайыңызды көтөрө турган жолдор? Мен өзүмдүкүн айтсамбы, же болбосо маанай башка бирөөдөн эгер көз каранды болсо, ал көпкө чейин узабай турган маанай да. Мисалы, балдарым сүйүндүрсө, же болбосо жолдошум мени карап жакшы сөз айтса, комплимент айтса, же болбосо бардык нерсе жакшы болсо эле менин маанайым көтөрүңкү. Ал нерселер болбой калса, маанайым чөгүп турат деген ал туура эмес нерсе да. Кимдир бирөөгө көз каранды болуу туура эмес. Адамдын ар дайым ачык маанайда жүрүүсү, кубанып жүрүүсү, ал өзүнүн ичиндеги баягы байлыгы болуш керек деп ойлойм да. Адамдын маанайы, жашоосу, кубанычы, сүйүнүчү ал өзүнүн бар экендигине мындай ыраазы болуп кубанып жашаганы, өзүнүн кылган ишинен канааттанып ушундай бир жыргап сонун жашашы керек да. Адамчы өзү менен өзү бактылуу болгондо, өзүн кабыл алып, ушул жашоону сүйүп жашаганда гана башкалардын сөзүнөн, комплиментинен, башкалардан көз каранды болбой калат да. Демек адамдын өзүнүн ичиндеги, жана орусча айтканда самооценкасын, өзүнүн баасын билиш керек, өзүнүн ордун билиш керек, өзүнүн бул жашоодо кыла турган вазифаларын, балдарына керектигин, жолдошуна, же болбосо ата энесинин баягы үмүттөрүн актап атканын баардыгы бул адамдын ичиндеги бейпилдиги, толуктугу десем болот да, гармония. Мына ошол адам башкалардан көз каранды, жамгыр жаап атабы, же бирөө комплимент айтып атабы, айтпай атабы, ал нерсе эч кандай таасир тийгизбейт деп ойлойм. Демек адам бактылуулукту
ичинен табыш керек. Ооба. Өзүнүн ичинен табыш керек. Ар бир адам өзүнчө ичинде бактылуу болуш керек да. Сырттан издеген бактылуулук ал мен ойлойм убактылуу гана. Анан ошол нерсени таппай калган адам сөзсүз стресске, депрессияга кабыл алат дагы. Анан мени түшүнбөй атат, мен башкалар үчүн муну жасап атам, мага кайра ошол жооп келбей атат, мен буга мындай кылдым элем, алар деп башкалардан көз каранды болгону ошол күтүү да. Күтүү адамды ошол чындыгында бир кыйноого салат да. Кээ бир адамдар күтпөстөн мен сенден ушул нерсени каалап атам, мага ушуну кылып бересиңби деп айткан адамдар да бар. Бирок купуя ичинен сыр сактап, мен буга мындай кылдым элем, бул да мага ушундай кылыш керек да, ушундай мамиле кылыш керек, ушундай көз карашта болуш керек деп өз ичинен эле күтүп жүрө берип, стресске кабылып, анан жанагындай көз карандылык пайда болот да. Ошол эле туулган күнүнө мен мындай белек кылдым эле, мага мындай эле белек берип койду, мен күлсөм ал күлбөй койду деген мындай санап отурсак абдан көп, күтүү өтө зыяндуу нерсе окшойт, сапат окшойт. Күтүү, орустар айтат да, ожидание это убийца возможностей дейт да. Бул возможность болгондо, бул күтүү, бул мүмкүнчүлүктөрдү өлтүрө турган нерсе да. Мисалы, сиз балким көңүлүңүз көтөрүлүш үчүн жолдошуңуздун гүл беришин же болбосо сейилге чыгып келишин же болбосо дагы бир нерсе күтсөңүз, ал аны кылбай койсо, ошол күтүүдөн адам баягындай бир ооруга деле чалдыкса болот да. Эгер ошол нерсени каалап турсаңыз, алгач өзүңүзгө өзүңүз тартуулаңыз. Өзүңүз сейилдеп келиңиз, кафеге барып бир чыны таттуу чай ичип келиңиз, же болбосо кетип баратып жакшы бир букет гүл көрсөңүз, өзүңүзгө сатып алыңыз. Демек, өзүңүздү өзүңүз сыйлап, өзүңүздү баягы өзгөрүү өзүңдөн башталат дейт го. Башкалардан күтө бербей, өзүңө мындай жакшы мамиле, өзүңө аяр мамиле, өзүңө бир жакшы маанайларды тартуулаганда, анан ошол нерсе дагы мындай чет жакаларга тарап, анан ошол балдарың дагы сага ошондой мамиле кылып баштайт, жолдошуң дагы, тегерек чет дагы. Эгер өзүңдү өзүң жакшы көрбөсөң, сен башкалардан жакшы көрүүнү кантип талап кыласың? Жапониянын белгилүү бир дарыгери айткан экен да, ооруну эгерде ооруп жатса адам, ошол оору жөнүндө ойлонуп, оорудан кантип айыгам деген нерсе менен убакыт өткөрбөй, көбүрөөк көңүлдү көтөргөнгө убакыт бөлүш керек. Ошондо гана ал нерсени бир аз унуткарат, унуткаруу мындай ошол ооруну жеңүүгө дагы тете боло алат депчи. Ооба, психологияда биз айтабыз да, фокус каякта болсо, то есть баягы багыт каякта болсо, энергия дагы ошол жакта депчи. Кээ бир адамдар ооруну ушунчалык менчиктеп алышат. Менин давлениям бар, менин сахарым бар деп, Кудай сактасын, ушундай меники деп менчиктеп алышат дагы, анан ошол ооруну ушунчалык аздек деп багышат. Оору деп сөздүн мааниси айткандай эле эки сөздөн туруп атпайбы? Оор бул салмак болсо, уу болсо, бул орусча ят. Демек, ууну биз көбүнчө ишке ашпай калган ой кыял десек болот да. Эмнеге мындай болуп калды, же тиги окууга тапшырган жокмун, же башка балага турмушка чыккан жокмун, же болбосо дагы бир ойчу көп да, ишке ашпай калган кыялдар көп. Мына ошолордун баардыгы көп болуп кеткенде, ошондо салмактанып, баягы депрессия, стресс ооруга алып келет деп атпайбы? Ошондуктан биздин ата бабаларыбыз ушунчалык акылман болушкан. Мынакей эртең бу дүйнө менен кош айтышам деп турса дагы, кандайсың дегенде жакшы деген. Элбисе. Ал эмне дегенди түшүндүрөт? Баягы ооздон чыккан сөз энергия, бул кулакка чейин жетет. Кулактын нервтери мындай, кандай десем, жоонураак болот да башка нервге караганда. Анан ошо кулак угуп тургандан кийин мээдеги баягы пульт управления десек болот го, ошого баягындай приказ берет да, бияк жакшы экен. Демек, ичтеги болгон баягы кайра жашара турган, жаңылана турган ресурстардын баардыгы иштеп баштайт. То есть саморегенерация. Эгер болсо кандайсың десе, ой, жаманмын, ой, бүгүн тиги жагым ооруп калыптыр, биягым ооруп калыптыр десе, ошол эле кулак угуп туруп эле, анан оорубай турсаңыз деле бир шылтоо айтып коесуз го, башым ооруп атат десеңиз деле жарым сааттан кийин ооруп калып атпайсызбы? Эмнеге ушундай болуп калды? Жумуштан шылтоо таап,
ооруп калдым, тиягы мындай болуп калды десеңиз, сөзсүз ошол нерсе болуп калгандан мынтип айтпай жүрөйүнчү дейт го. Демек ошол биздин аң сезим ушунчалык күчтүү иштейт да. Ар бир айткан сөздүн касиети канчалык терең экенин адам баласы билгенде, ар бир сөздү сүйлөөрдөн мурда көпкө чейин ойлонуп туруп сүйлөйт эле да. Мисалы, мен сизди көргөндө ачык түстөгү кийимиңиз, жарашыктуу макияжыңыз, чач жасалганыңызды көрүп, анан маанайым көтөрүлө түштү да. Бул албетте сырткы сулуулуктагы маанайга таасир этет дегендик, Адам биринчи алгач өзүн сырткы келбети аркылуу тааныйт. Биринчи ошо менин ичимде бир жан дүйнөм кыйналып атат деп көп маани бербейт. Бетиме бырыш түшүп кетти дейби, же болбосо кийимим жарашпай атат дейби, же болбосо бүгүн шишип калыптырмын дейби. Ошол нерсе дагы маанайга абдан чоң таасирин тийгизет да. Андыктан мен көп айтам, үйдө жүрсө дагы жарашыктуу кийинип, өзүнө ыңгайлуу, ылайыктуу, бирөө үчүн эмес. Биз үйдө кээде жүдөп какап, бир кандайдыр бир чачы баштары оңдолбой эле жүрүп, анан сыртка чыгып, башкалар үчүн жасанып чыгабыз го. Ошол жасалгалоону дагы, сүйүнүчтү дагы, кубанычты дагы алгач өзүңө тартууласаң, анан ошондон кийин анан башкаларга дагы сонун маанай тартуулайсың деп ойлойм да. Мисалы, өзүңө сулуулук тартуулоодо эринбеш керек. Эч качан. Эч качан. Бизде азыр үйдө отурган айымдар дагы көрүп жатат да. Аларга кандай кеңеш айтасыз? Биз эртең менен туруп эле баягы турмуш оокат менен эле алек болуп эле, баягы үйдө мени ким көрүп атты эле деп кээде чачыбызды тарабай деле жоолук салынып алып деле бетибизди жууп-жуубай эле, же болбосо крем сүйкөгөндүгө, же болбосо азыркы күндөн коргонуучу каражаттарды коймок тургай эле ошо жууп-жуубай эле сыртка чыгып, баягы жумуштарды кылып кеткен айыл жергесиндеги айымдарга айтат элем, өзүңүздөргө убакыт короткондон эч качан эринбеңиздер. Эч болбосо бир 10-15 мүнөттүк убакытты эртерээк же туруп, же болбосо өзүңүздөргө бөлүп коюп, ошол убакытты келбетиңизди сулуулаганга, чачыңызды аз болсо да жасалгалаганга, бетиңизди таза бир косметикалык каражаттар менен жууп алып, ошол крем сүйкөп, же болбосо мына азыр ачуу күндүн нурунда сактоочу каражаттарды сыйпап, ошол өзүңө кам көрүүнүн өзү эле көңүлүңүздү да көтөрөт дагы, анан картаюуну дагы кечеңдетет. Адистер изилдөөлөрдүн жыйынтыгын мындай деп чыгарышкан экен да, биз эми айымдар жөнүндө сөз кылалы. Качан айым жагымдуу мындай кийингенде, жарашыктуу кийингенде, анан жакшы макияж жасаганда мындай бакыт гормону, эндорфин бөлүнүп чыгат организмде депчи. Анан ошондо ал айым өзүн ушундай бактылуу сезет депчи. Демек, ар бирибиз ошондой бир сулуулук тартуулап, жан дүйнөбүзгө майрам дагы тартуулай алат экенбиз. Кимдир бирөө музыка укканда маанай көтөрүлөт, кимдир бирөө жөө басканда маанай көтөрүлөт, кимдир бирөө жакшы бир сүрөттөрдү көргөндө маанай көтөрүлөт, Ооба, бул нерсенин баардыгы бири-бирин толуктай турган нерсе болуш керек. Анткени ошол сырткы келбети жакшынакай болуп турса, кийими жакшынакай болуп турса, ошо жагымдуу музыка укса деле, сейилге чыкса деле, бул адамдын өзүнө салган салымы дейбиз да. Анан өзүнө жарашыктуу болуп, адам өзүн сулуу сезип турганда гана ишеним пайда болот да. Эгер өзү суп-сулуу болуп, башкалар үчүн, дүйнө үчүн сулуу болуп туруп, адам өзү ошого ишенбесе, аны эч ким сулуу деп таппайт. Анткени андан мен сулуу эмесмин, мен өзүмө жакпай атам деген энергия чыгып турат, адам энергиядан турат да. Кээде жөнөкөй эле жупуну кийип алса дагы, өзүнө ишенимдүү, өзүн өзү жакшы көрүп аткан айымдан, мырзадан деле ошондой бир ишенимдүүлүк, ошондой бир сонун энергия чыгып турат да. Демек, мен бүгүнкү баарлашуудан эмне алдым? Мисалы, адам бактылуулукту өзүнүн ичинен издеш керек, өзүнүн ичинен табыш керек. Ошондо гана ушунчалык жашоодо бактылуу өмүр сүрүүгө болот. Сиздин баалуу кеңештериңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Телегөрүүчүлөрүбүзгө биз жарык маанай каалайбыз. Жарык маанай менен, көтөрүңкү көңүл менен бүгүнкү күнгө максаттаган, пландаган иштериңиздерди ийгиликтүү ишке ашырып алышыңыздарга тилектешпиз. Бүгүн бизде мейманда белгилүү психолог, коуч Мира Кулабаева болду. Замана студиясы көрсөтүүлөрүн улантат.